Ар ким жүзүнө кам көрүүнү өз билгенине жараша жүргүзөт. Ошондой эле бетке кам көрүүнүн ыкмалары, ага колдонуучу косметикалык каражаттар ар кандай. Косметикалык каражаттарды базардан сатып алса болобу? Европалык стандарттар боюнча косметикалык каражаттарды атайын дүкөндөрдөн, дарыканалардан алуу керек. Себеби базарларда туруктуу температура болбогондуктан каражаттардын сактоо режими бузулуп калышы ыктымал. Алардын пайдасынан зыяны арбын болот. Ошондой эле беттеги кара чекиттерден кантип арылса болот дегенде суроо түйшөлтөт. Майлуу, ширин жана ачуу тамактарды ашыкча колдонуудан, гормоналдык системанын бузулуусунан, туура эмес косметикалык каражаттарды пайдалануудан улам көрнөчөлөр ачылып, аларга майлар толуп, кара чекиттер пайда болот. Кара чекиттен арылуу үчүн косметологко тазалоого барып туруу зарыл экенин, кайра толуп калбаш үчүн атайын косметикалык каражаттарды колдонуу керектигин айтат. Ошондой эле жаштар арасындагы көйгөйлөрдүн бири болгон безетки да актуалдуулугун жоготпой келет. Безетки оорусу эмнеден келип чыгат? Андан кантип арылуу керек? Безетки оорусунун себеби көп. Биринчиден аталган оору тукум кууйт. Экинчиден организмдеги мите курттардын кесепетинен бул ооруга чалдыккандар көп. Үчүнчүдөн өзгөчө кыз кишиге гормондордун туура эмес иштешинен келип чыгат. 20-22 жашка чейинкилер өспүрүмдүк безеткилерге кирет, бирок аны дагы дарылоо кажет. Туура эмес косметикалык каражаттарды колдонуп, спирт сүйкөп, Айтор дарыгердин кеңешисиз эле ар кандай кадамдарга барышат. Үйдөн туура эмес кам көрүү да безеткинин күчөп кетишине алып келет. Күчөп кеткен безеткиден бет терисинде ар кандай тактар пайда болот. Так калтырбоо үчүн алдын ала диске кайрылган оң. Безетки бир күндө айыгып кетчү оору эмес, ал чоң схема.